Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстанда биринчилерден болуп эки аялдын боору алмаштырылат. Кыргызстанда кыргыз-түрк достук ооруканасында акысыз боор алмаштыруу операциясы башталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Ага Туркиядан Инөнү университетинин Малатиянын ректору профессор академик Ахмет Кызылай баштаган университеттин клиникасын трансплантологдор тобу келди. Операциялар толугу менен президенттик фонддон каржыланып, бардык муктаж болгондор үчүн жеткиликтүү болот. Алгач эки аялдын боору алмаштырылат. Урматтуу Россия Федерациясындагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге мигранттык документтер боюнча маселеңиз болсо, биздин кызматты колдонууга чакырабыз. Биз сиздерге мөөнөттөр өтүп кеткен, базадан чыгып кеткен, базада жок регистрацияларды жасайбыз. 1 жылга узартабыз жана жаңы келсе 3 айга каттоого турууга көмөктөшөбүз. Ошондой эле ИНН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, трудовой договор, тез арада дистанционно Сахарованын картасын жасап берүүгө көмөктөшөбүз. Биз менен байланыш жана чалуулар WhatsApp +7 977 577 38 62 номерлерине байланышыңыздар. Алтын руданы ташып чыгууга тыюу салуу алынды. Алтын камтыган руданы жана концентраттарды ташып чыгууга тыюу салуу алынды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров жокко чыгарды. Алтын кендеринен казылып алынган руданы экспорттоого 2022-жылы бөгөт коюлган. Анда Кара Балта тогу кен комбинаты ААКга алтын камтыган руданы жана концентратты кайра иштетүүгө өзгөчө укук берилип жатканы айтылган. Бишкекте жаран ур токмоктон каза болду, шектүү кармалды. Бишкекте адам өлтүрүүгө шектүү кармалган. Бул тууралуу Ленин райондук милициясынан билдиришти. 6-июнда 102 кызматтын ак ордо конушундагы үйлөрдүн биринен киши колду болгон адамдын сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине ыкчам тергөө тобу барып, каза болгон адам 44 жаштагы жаран экендиги аныкталган. Аталган факт боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө шектүү катары 37 жаштагы жаран кармалган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Милициянын маалыматы боюнча окуя болгон күнү шектүү менен маркум ичимдик ичип отуруп каймайтча кетип, бири экинчисин сабап салган. Натыйжада алган жараттарынан улам 44 жаштагы жаран көз жумган. Учурда иликтөө иштери улантылууда. Балбак Төлөбаев Жогорку Кеңештин депутаты динге жамынгандар белгилүү бир топторго кызмат кылышат. Арба Кейжи сайтына эл өкүлү Балбак Төлөбаев маек куруп берген маегин сиздерге сунуштайбыз. Балбак Зарлыкович, улуттук туубузду өрттөгөн диний экстремисттерге карата кандай чаралар көрүлүүгө тийиш деп ойлойсуз? Кыргызстанда элдин биримдигин бузган ар кандай көз караштагы сепаратисттер, ошого катары өлкөбүз чачырап кетсе деген күчтөр бар. Улутка, улуттук баалуулуктарга, мамлекеттик символдорго каршы чыгып, желекти өрттөө мамлекет жок болуп кетсин дегендик да. Буларды мыйзам чегинде аябай катуу жазага тартыш керек. Эгер өлүм жазасы болгондо буларды өлүмгө өкүм кылыш керек эле. Акырын-акырындан ушинтип искирагыла берет. Азыртадан түп тамырынан бери жулуп жоготуш керек. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө коркунуч алып келет булар. Кандай көз карашта экенине, кайсы улутка таандык болгонуна карабастан мындайларды түп орду менен тазалоо зарыл. Анда мыйзамдарды катуулатыш керек дейсизби? Себеби бизде өлүм жазасы жок да. Негизи эле динди жамынгандар динге кызмат кылбайт. Булар белгилүү бир топторго кызмат кылат. Түшүнүктүү да, катуу жаза керек. Ушул кантип болсун, улуттук желекти өрттөп, ордуна ак желек илген. Өзүн халиф деп атап алыптыр. Булардын башын текшертиш керек. Фанатизм да бул. Эгер мыйзамдар жетишсиз болуп жатса, жазасын дагы оорлотуу кажет. Өлүм жазасы дегенде мен бул окуянын коркунучтуулугун айтып жатам. Эгер болсо ушуну киргизип жазалаш керек эле. Бул менин жеке оюм деп маек курган Балбак Төлөбаев. Креслодан бактысы жанбаган Эмилбек Абдыкадыров дагы жыдыды. Ушундай кызматтан бактысы жанбай арабөк жүргөн Эмилбек Абдыкадыровду жогорку сот мыш кылгандай эле чечим чыгарыптыр. Себеби ал 2021-жылы өткөн парламенттик шайлоого карата Бишкектин административдик сотуна арызданып, номер 21 талаш шайлоо округу боюнча мандат алууну мелжеп калган. Убагында ал жердеги аламандан Бактыбек Чойбековго утулуп, элдин колдоосун ала албаган эмес. Жыгылган күрөшкө тойбойт демекчи Эмилбек Абдыкадыров 3 жыл мурун өткөн шайлоодон чыгарып, жеңичинен депутат болууну көздөсө керек. Анығында жогорку сот териштирүүнүн пайдасын Бактыбек Чойбековго ыйгарып, акыркы чекитти койду.
кылдан кыйкым издөө, күчкө салуу же амалдануу менен муратка жетүүнү да заман өтүп баратат окшойт. Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаарын башкарып кыйраткан жок, талкалагыч катары элдин эсинде калды го. Андан соң Ысык көл облусуна губернатор койсо иштей албай тез эле куйрук түйдү. Эмне дейли? Акыры келип мандатын сот аркылуу талашып дагы жыдыды. Эми карыганда калжаңдабай тынч эле жүрсө эмне деп жазган Арба KG сайты. Дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. Бул Эл үмүтү фондунун жетекчиси мен Болотбек Айдаркулов. Ушул досубуздун алдына келип турабыз. Бул досубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол армияда Кыргыз элинде кызмат өтөп, палчандардын катарында ошол дос болуп жүргөн. Ошол палчан достору кайрылып, ушул досубуз ушундай оор ооруга чалдыгып, окустан кырсык болуп, аварияга учурап, ушундай акыбалга түшүп калды деп айтканына байланыштуу кележеге $9.000 буйруса чогулду. Дагы $21.000 жетпей турат туугандар. Алардын ыраазычылыгы үчүн деп дагы да ыхсан кылып кетсеңиздер болот. Ембанк эженин өзүнө ачылган Чынаркул М деп чыгат. Жана ошондой эле Тинькофф банк Данияр С деп чыгат. Ошого кеңири өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды которуп, ыхсан кылып койсоңуздар болот. Ошол Индия өлкөсүнө операцияга кетет бул жигит. Ал жака $30.000 деп айтылган. Эми ошол $30.000 буйруса барса операция болуп кетет деген үмүттө турабыз. Бул чоң биздин үмүтүбүз, ишеничибиз, Алла кааласа жакшы болот деген үмүттө турабыз. Сиздерге бул жакта дагы сүрөттөрүн көрсөтүп кетем. Бул таза жигитибиз, ошо эл үчүн кызмат кылам деп, мекенибизди коргойбуз деп, ошол армияда служба кылып жүргөн сүрөттөрүн бул жактан чыгарып кетем сиздерге. Ошо кыргыз элимен суранам, кыргыз элим ушунча акча чогулуп калды, дагы $21.000 чогулуп калса, мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген үмүтүм чоң. Жалгыз туягым менин. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Өлкөдө жер титирөө катталып алайда 3 балга чейин сезилди. 10-июнда саат 15:40 сейсмология институтунун маалыматына ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында очогунда күчү 3,5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Алай районунун Караташ, Акбосого, Арча булак айылдарында 3 балга чейин сезилген. Сарыташ айылынан 5 чакырым түштүк батышта, Арча булак айылынан 12 чакырым чыгышта, Акбосого айылынан 13 чакырым түштүк батышта. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Жогорку Кеңеш комитети Аталар күнү тууралуу мыйзамды биринчи окууда колдоду. Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитети Кыргызстанда Аталар күнүн белгилөө тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Мыйзам долбоорун депутат Медербек Алиев демилгелеген. Алиев Аталар күнүн 15 мартта белгилеп, аны жыл сайын майрамдоону сунуштап жатат. Ал күн эс алуу күнү болбойт. Анын айтымында бул мыйзам коомдун өнүгүшүндөгү аталардын ролун жана кошкон салымын таанууга, ошондой эле үй бүлөнү чыңдоого жана үй бүлөдө эркектин жоопкерчилигин жогорулатууга багытталган. Алиев билдиргендей, Аталар күнү АКШ, Корея, Орусия жана башка мамлекеттерде майрамдалат. Бул мыйзам долбоорун 50ге жакын чыгармачыл интеллигенция өкүлү колдой турганын айтып, кол коюп берген. Интернетте да сурамжылоо жүрүп, ага катышкандардын 80%-нан ашыгы колдогон. Эскерте кетсек, Кыргызстанда президенттин жарлыгы менен 2012-жылы Энелер күнүн белгилөө бекитилген. Ал жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде майрамдалат. Дордой Моторс базарынын соодагерлери кайра митингге чыгышты. Бишкектеги Дордой Моторс базарынын соодагерлери кайра митингге чыгышты. Бул тууралуу Репортер KG'ге ишкерлер билдиришкен. Ишкерлер электрондук счет фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомуну колдонууга каршылык билдиришүүдө. Алардын айтымында салык кызматынын бул талаптарын аткаруу үчүн алар бухгалтер алып, ашыкча чыгымга учурайт. Соодагерлер ККМ аппаратын орнотууга каршы эместигин белгилейт. Алар маселеси чечилмейин ишке чыкпай турганын айтышты. Белгилей кетсек, 1-июлдан тарта соодага патент жоюлуп, базарлар жаңы салык тартибине иштөөгө өтөт. Электрондук тамеки тартуу үчүн 40 000 сом Сурабалдиева айыптын кымбат экенин айтты. Жогорку Кеңештин комитети электрондук тамеки колдонууга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. 10-июнда бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына
Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектөөнүн кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө мыйзамга, укук бузуулар жөнүндө кодексине жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралды. Демилгечилер Жогорку Кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев жана Алишер Козуев. Депутат Алишер Козуев мыйзам долбоорунун максаты жаш жарандардын ден соолугун электрондук тамеки колдонуудан коргоо, организмдин өнүгүүсүнүн басаңдашын жана терс адаттарга көнүп кетүүсүнүн алдын алуу экенин белгиледи. Алсак электрондук сигареттерди пайдаланууга тыюу салуу жөнүндө мыйзамдын талаптарын бузуу жеке жактарга эсептик көрсөткүчтүн 400 өлчөмүндө, юридикалык жактарга эсептик көрсөткүчтүн 600 өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Электрондук сигареттерди сатууга тыюу салуу жөнүндө бузуу жеке жактарга 500 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып салууга алып келет. Электрондук сигареттерди ташып келүү 1,5 миңден 2 миң эсептик көрсөткүчкө чейин айыпка же 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Талкуунун жүрүшүндө депутат Дастан Бекешев сунушталып жаткан жазалардын өлчөмү, аткезчиликке каршы күрөш тууралуу суроолорду көтөрдү. Депутат Алишер Козуев электрондук тамеки организмдин бардык системаларына терс таасирин тийгизип, ар кандай патологиялардын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт деп жооп берди. Өсүп келе жаткан муун тамеки тартуу үчүн ар кандай аппараттарды сатып алууда. Буга байланыштуу биздин башкы милдетибиз балдарыбызды тамекинин зыяндуу таасирлеринен коргоо деп кошумчалады Алишер Козуев. Депутаттар Айсаракан Абдибаева, Эрулан Кокулов сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун нормаларын колдошту. Депутат Эльвира Сурабалдиева электрондук тамекилерди республикага алып кирүүгө тыюу салуу керектигин белгилеп, электрондук сигареттерди колдонгондугу үчүн сунушталып жаткан айып жеке жактарга 40 000 сом кымбат экенин кошумчалаган.